Бүгүн 27-июль күнү Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Айык коомунун тарабынан эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Айык коомдорунун колдоосу менен Баткен облусундагы чек ара айылдарынын 2021-жылдын 28-30 апрелинде жабыр тарткан 1800 үй бүлөгө гуманитарлык акчалай жардам көрсөтүлдү. Кызыл Айык коомунан ушу чек араларга жардам, акчалай жардам берип атат. Ошо үй жайларыбыздан жабыркады ошо. Бул демилгеге үй бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жактан эрте калыбына келтирүүгө, саламаттык сактоо, транспорт жана башка байланыш тармактарына негизги муктаждыктарга жана кызматтарды жеткиликтүү болушун камсыздайт. Мындан тышкары жардамдын бул түрү ишкерлердин жумушун жандандыруу менен жергиликтүү базарларга оң таасирин тийгизет. Азыркы бул акчалай жардам 29-30 апрелде окуя Баткен менен Лейлек районунун Тажикстан менен чекарадан жабыркаган үй бүлөлөргө берилип атат жардам. Негизинен бул Кызыл Айык коому менен биргеликте эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Айык коомдорунун федерациясы деп коет. Анан Германия менен Швейцариянын Кызыл Крест коомдорунун каржылоосу боюнча 1800 үй бүлөгө акчалай жардам берилет. Бул акчаларды өздөрүнүн үй бүлөдөгү кандай муктаждыктары болсо, цемент алабы, эмеректер алабы, строй материалы же дары-дармек алабы, ошол өзүнүн кандай муктаждыктары болсо, ошолорго жапа чеккендер өзүнүн муктаждыктарын бекиткенге акчалай жардам. Тизмелер негизинен өзгөчө кырдаалдан министрлиги менен айыл өкмөт, айыл башчылары менен биргеликте тизме кылынган. Себеби акттар чыгарылган, канча үй күйгөн, канча жарым жартылай жанагындай болгон, жосом мал жандыктары айдалып кеткен, машиналар өрттөлгөн, үйдөн кандайдыр негизинен айча айтканда кол каламынан жабыр тарткан болсо, баардыгынын тизмеси алынган айыл өкмөт менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ошол менен биргеликте Лейлек районунан 900 үй бүлөдөн, Баткен районунан 900 үй бүлө алынган ошол. Негизинен ушул кайсы учурларда болбосун, идиш аяк, төшөк, анан мисалы үчүн ошол күндөрү 30 апрелде көчүрүлгөнгө жардам бергенбиз. Бул жерде өзүңүздөргө маалым болгондой мектептерге жайгаштырган, ал жерлерге гигиеналык каражаттар, тамак аш менен жылуу тамак, анан жаш балдар менен келген, алар үчүн памперс жана психосоциалдык жардам деп коет. Аялдар коркпаган, балдары коркпаган, аларды мындай алаксытып эметиш үчүн психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Бишкектен, башка шаарларыбыздан психологдор келип жардам көрсөткөн. Жасмина Сайдиманова, Таир Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.